бул мыйзам долбоору өзү керек болсо бизнеске даже терс таасирин берет. Себеби коммерциялык эмес уюмдар көбүнчө офистерди арендага алышат, ар кандай товарларды алышат, мероприятияларды уюштурушат. Бирок ошол бүт барынды офис алганы жөнөкөй жарандардан, ишкерлерден алышат да. Ушул договор негизи коммерциялык купуя катары эсептелинет. Бирок бул мыйзам долбоору менен биз бүт барын ачыкка чыгарабыз. Ошондо ар бир офис боюнча биз билип калабыз. Ар бир мисалы кайсы товарды алды. Бирок бизнесмендерге бул керек жок да. Алар кетирип баштайт. Коммерциялык эмес уюмдарды алар менен иштебейт. Ошондуктан көбүнчө коммерциялык эмес уюмдар жабылат. Ошол эле иштеген кишилер кетет жумуштан. Бизнес дагы арендаторлордон ажырайт. Бир топ ушундай кейтеринг кылган, кофе брейк кылган ушундай ишкерлер азаят. Ошондуктан бул мыйзам долбоору менен биз ушундай терс таасирин алып келип атабыз. Мен ошону айтайын деп аткам. Бул коммерциялык эмес уюмдарга, не только аларга тийиштүү, башка уюмдарга, жарандарга, толук жарандарга тийиштүү.